Hello достор. Сиздер менен окутуу Elementary 2 деңгээлинин акыркы видео көнүгүүсүнө кош келдиңиздер. Анда сабакты баштайлы. Бул видео көнүгүүдө узак өткөн чак past continuous боюнча алган билимди бышыктоого көнүгүүлөрдү аткарабыз. Сабакты баштадык. Эсиңиздерде болсо, биз менен видео көнүгүүлөрдү аткарууда атайын эрежелер бар. Ошолорду бир кайталап алалы. Алгачкы эреже: тапшырмаларды аткарыр алдын видеону паузага коюп, өз алдынча аткарышыңыз зарыл. Анан тапшырмаларды аткаруу үчүн кагаз калем даярдап алып, жазуу форматында иштесеңиздер, окутуу дагы да үйрөнүүрөөк болот, натыйжалуураак болот. Үчүнчүсү, маал менен видеону паузага коюп, мугалимдин артынан биздин артыбыздан кайталап турууну дагы сунуштайбыз. Бул сиздин англис тилинде сүйлөүңүздү жана айтууңузду жакшыртууга жардам берет. Кеттик анда өткөн сабакта алган маалыматты бир кайталап көнүгүүлөргө өтөлү. Past continuous же узак өткөн чакта белгилүү бир убакытта болгон жана бир канча убакытка созулган кыймыл аракетти айтканга жардам берет экен. Жана ал дайыма формула менен түзүлөт экен. Формуласы to be этиши, негизги этиш, ага ing мүчөсү уланган жана жардамчы убакытты билдирген сөз кошулган дагы экен. Мисалы, I was eating last night. Мен кече түндө тамактанып жаткам дейт. Бул жерде сүйлөмдүн эси а экен. Андан кийин to be этиши формуладагыдай өткөн чактагы was болуп турат формасы менен. Негизги этиш verb eat, ага ing мүчөсү уланып eating болуптур. Анан убакытты билдирген жардамчы сөз last night кошулуптур, кече түндө дейт. Кыргызча которулушун карап деле биз кыргыз тилинде деле узак өткөн чак бар экенин байкасак болот. Баягы was eating деген формулага жараша кыргыз тилинде деле тамактанып жаткам дейт. Негизги этиш тамактануу, ага ып мүчөсү уланыптыр ing мүчөсүндө болуп, анан to be жардамчы этиштин ордуна жаткам деген жардамчы этиш колдонулуптур. Анан бизде дагы кече түндө деген убакытты билдирген сөз бар экен. Бул жерден эске сала кетчү нерсе, to be этишинин ата тоочко карата өткөн чактагы формасын билүү экен. Формуланы өзгөртүүдө албетте биз өткөн чакта формасын колдонобуз, ошондуктан бир кайталап алалы таблицаны карап. Мен болгом деп айтыш үчүн биз I was деп айтат экенбиз. Ал бул болгон деп айтыш үчүн he was, she was, it was деп айтат экенбиз. Биз болгонбуз, алар болгон, анан сиздер болгонсуздар деп айтыш үчүн they were, we were, you were деп айтат экенбиз. Бир кайталап алсаңыздар болот, слайдты паузага коюп. Бул жерде формуланын акыркы бөлүгү узак өткөн чактагы убакытты билдирген жардамчы сөздөрдү бир кайталап алалы. Таблицада берилген экен. Yesterday кече, last week, last month, last year өткөн жума, өткөн ай, өткөн жыл дейт. In the morning эртең менен, last night өткөн түндө, from 4 to 5 4төн 5ке чейин, at 6 саат 6да, at that moment ошол учурда, all night түнү менен дейт. Эң жакшы формуласын карап алдык, эми сүйлөм түзүүгө өтөлү. Узак өткөн чакта жай сүйлөм түзүш үчүн биз баягыдай эле I was playing yesterday деп айтат экенбиз. Кече ойноп жаткам деп. Ушул эле сүйлөмдөн терс сүйлөм түзөбүз десек, анда to be этишинен кийин not терс бөлүкчөсүн кошот экенбиз. Ошондо I was not playing yesterday. Кече ойноп аткан эмесмин дейт. Суроолуу сүйлөм түзүш үчүн биз to be этишин сүйлөмдүн башына чыгарат экенбиз. Was I playing yesterday? Кече ойноп жатат белем деп суроо түзөт экенбиз. Азаматсыздар, бул түзүлүшү болду. Эми акыркы кайталап алчу нерсе бул жөнөкөй өткөн чак менен узак өткөн чактын айырмасы. Араңызда кээ бирлер сурашы мүмкүн, өткөн чакта кыймылды past simple менен эле айта бербейинби? Экөөнүн айырмасы жокко деп атсаңыздар, жаңылышасыздар. Алардын колдонулушунда жана түзүлүшүндө бир аз айырма бар экен. Эң алгач, баягы эле I was playing yesterday at 5 p.m. Кече саат кечки 5те ойноп жаткам деген мисалды алып карасак, биз өткөн чакта анын саат 5те ойноп отургандыгынан кабар алдык. Ушул эле сүйлөмдү биз жөнөкөй өткөн чакка кое турган болсок, анда I played yesterday at 5 p.m. деп айтмакпыз. Бул жерде кече саат кечки 5те ойнодум деп айтылат. Этиштердин формаларына карасак, ойноп жаткам, was playing, анан ойнодум дейт. Past continuous'та кыймыл аракет созулуп атыптыр, ал ойноп отурган экен. Ал эми past simple'да кыймыл аракет бүтүп калыптыр. Ойнодум деп. Айырмасы дал ошондо. Жөнөкөй өткөн чак бизге өткөндө болгон, анан бүткөн кыймыл аракетти айтат. Ал эми жөнөкөй узак өткөн чак болсо, өткөн чакта бир канча убакытка созулган кыймыл аракетти айтканга жардам берет экен. Азаматсыздар, кайталап алдык. Эми көнүгүүлөргө өтө берели.
Exercise 1. Биринчи көнүгү. Боштуктарды толтуруу дейт, Мисалы, the dog ran in the park дейт. Бул жерде кашадагы этишти ачып, узак өткөн чакка коюп, the dog was running in the park деп айтып турабыз. Ит паркта чуркап жүргөн деп, Ушунун мисалында эле төмөнкү 5 сүйлөмдү ачып, кашадагы этиштерди узак өткөн чакка коюп, боштуктарды толтуруңуздар. Видеону пауза коюуну унутпаңыздар. Эң жакшы аткарып жетиштиңиздер деп ойлойм. Анда жоопторду бирге текшерип алалы. Answer key. Were you watching TV yesterday? Кече телевизор көрүп аттың беле? The birds were singing outside last night. Кече түндө чымчыктар эшикте сайрап жатышкан дейт. Alina and Бакыт were cooking dinner last night. Алина менен Бакыт кече түндө кечки тамак жасап жатышкан дейт. I was not reading a book yesterday. Мен кече китеп окуп аткан эмес болчумун дейт. Was the teacher speaking when you came? Сен келгенде мугалим сүйлөп жатты беле? Дейт. Азаматсыздар. Кеттик анда экинчи көнүгү. Exercise 2. Сөздөрдү туура катарга коюу дейт. Бул жакта сөздөрү орун алмашкан сүйлөмдөр берилиптир. Ордун туура коюп туруп сүйлөм түзүшүбүз керек экен. Мисалы, she drinking was кымыз last year in summer дейт. Буларды ордуна кое турган болсок, she was drinking кымыз last year in summer. Ал былтыр жайында кымыз ичип жаткан дейт. Эң жакшы кеттик анда. Видеону пауза коюп туруп, төмөнкү 5 сүйлөмдөгү сөздөрдү туура катарга коюп сүйлөм түзөлү. Жакшы, анда жоопторду бирге карап алалы. Answer key. They were playing тогуз коргол last night. Кече түндө алар тогуз коргол ойноп атышкан дейт. Was she eating yesterday? Ал кече тамактанып атат беле? I was not driving a car last week. Өткөн жумада унаа айдап аткан эмесмин дейт. She was crying yesterday. Ал кече ыйлап жаткан дейт. We were writing an essay last week. Өткөн жума биз дилбаян жазып жатканбыз дейт. Эң сонун анда акыркы жана үчүнчү көнүгүүгө өтөлү. Exercise 3. Чакты көрсөтүү дейт. Бул жакта мисал катары Айнагүл woke up at 7 o'clock дейт. Айнагүл саат 7-де ойгонду дейт. Past simple деп жазыптыр. Демек, этиштин өзгөргөнүнө карата кайсы жакка тиешелүү экенин көрсөткөн экен. Азыр видеону пауза коюп, төмөндөгү 5 сүйлөмдүн кайсы жакка тиешелүү экенин көрсөтөт экенбиз. Тагыраак айтканда, жанына past simple жөнөкөй өткөн чак же past continuous узак өткөн чак экенин жазып чыгышыбыз керек экен. Кеттик, видео пауза коюп, баштай бериңиздер. Тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деп ойлойм. Анда жоопту бирге текшерип алалы. They were in Naren. Алар Нарында болгон дейт. Болгон жана бүткөн кыймыл аракетти айтты. Демек, бул past simple. Were you doing your homework? Үй тапшырмаңды кылып атат белең дейт. Кылып атат белең ба? Созулган кыймыл аракетти сураган үчүн past continuous дедик. My sister wasn't crying. Менин эжем ыйлап аткан эмес дейт. Ыйлап жаткан эмес болгондуктан past continuous ба? Созулган кыймыл аракетти. I had two friends. Менин эки досум бар болчу дейт. Өткөн чакта болгон жана бүткөн кыймыл аракеткен past simple деп жаздык. I was listening to music. Мен музыка угуп жаткам дейт. Өткөн чакта созулган кыймыл аракет болду. Was listening. Демек, past continuous. Эң сонун, азаматсыздар, ушуну менен биздин көнүгүүлөрүбүз аяктады. Алдыда сиздерди багыт предлогдору сабагынан күтөбүз. Бул арада кошумча маалымат үчүн, пайдалуу видеолор үчүн социалдык тармактарыбызга катталыңыздар. App Store'дон жана Play Store'дон бизди окутул деп издеп, колдонмобузду жүктөңүздөр. Ичинде кошумча сабактар жана тесттер бар. Саламатта калыңыздар.